Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Ден соңуңуздар жакшыбы? Кандай турасыздар? Амансыздарбы? Көптөн бери эфирге чыгып кирбей кеттик. Аман турасыздарбы? Азыр эфирде түз эфир болот. Түз эфир, ошол эже менен түз эфирге чыгабыз азыр. Кыз бурак эже бизге запрос чытай бериңиз. Аз кичине күтүп туралык. Чолпон же кандайсыз, жакшыбы? Ретрит кандай болду? Кыз бурак эже, бизге эме тыштайсыз? Запрос жөнөтүңүз. Максаттарга кантип жетсе болот дейт. Максаттарга жетпеңиз вообще. Биринчи ыйманга жетиңиз. Анан максаттардын керектүүсүнө жетип каласыз да. Кандайсыз эже, жакшыбы? Жакшы, кандай өмүр? Жакшы. Жакшысыңарбы? Жакшыбы? Жакшы, Макулатты? рахмат. Ооба, машыгып атам. Кудайга шүгүр. Канча болду Өзүң машыгып? кандай? Жакшы эже. Машыкканыма мен былтыркы жылдын августтун 25-inde катышканмын. Анан бирок бир ай сентябрь почти жасабадым да. Анан сентябрдан кийин жасап баштадым, ошондон бери такай жасайм. Уже кадимкидей эле мурда ачыгын эле айтайын, намаздарымды окуганда бирде калып калчу. Эми аял киши 2-3 күндөн кийин мына ана турам деп кайра улантып бир жума окулбай калчу, ушундай да. Азыр намаздарым калбайт, убагында окуймун. Илимим жок болсо деле 19 жыл алдын иним өтүп кеткен, ошондо мен жолук салынганмын. Менде мисалга үйдө ата-энем эме адал менен арамды ажыратып ушундай тарбия берген, бирок эме илимибиз жок да, чынын айтканда. 5 маал намазымды окуйм, ошо инимдин күйүтүнөн эле мен жолукка түшкөнмүн, ошол менен жолугумду салып келатам. Анан азыр ошо терең ыраазычылыктарымды айтып, кадимкидей намаздарым толук, эч калтырбаганга аракет кылам. Калтырбайм, Кудайга шүгүр. Азыр силердин медитацияңарды үйрөнгөндөн бери привычка кылып алдым да. Эртең менен кадимкидей басам 15 мүнөт, үйдөн чыгам, намаздан кийин. Намазды бүтүп эле сразу суу ичем, 1,5 литр. Мурда суу иччүмүн, анан мындай эле эметчү эмесмин да. Анан сууду ичип сразу басууга кетем, 15 мүнөт басам, ашыкча баспайм. Ага убактым ченелүү. Баягы 15 мүнөттүк маршругуну алдыңыз беле? Ооба, алгамын да. Ооба. Мен акция болуп атканда 3000ге көтөрүлгөндө ошондо 2,5 миңдик акцияга катышып, августта болбоду беле, ошону алгамын да, 2,5 миңге. Андан кийин эмени күн менен саламдашуу көнүгүүдө алдым. Анан энергия алуу көнүгүүнү алдым. Курсак кетирүүнү чын жасаганым жок ага. Мейли жасасак иши болот. Анан акырындап жасайм, ага пока эмем жок. Басуу техника менен эмен жасайм. Только медитацияны жасайм. Азыр кадимкидей намазымда эле привычка кылып алдым. Негизи мындай кылыш керек деп айтасың го дайым эле. Кылыш керек деп
айтпагыла деп. Ушу керек деген сөздү таштадым да. Анан жанталашпагыла дейсиң, ошо жанталашканды таштадым. Спокойно эс алам, оокатымды деле кылам, базарыма чыгам, ал жакта деле эме жок. Анан мен эмнени айткым келет, акыркы медитация эмнеден кетпейт деп кече көлдө акыркы эме записти көрдүм. Адамдарды көргөндөн ушул адатын дагы эле аны мойнума алдым сразу эле. Ушул адатым бар экенин депчи. Ушунча медитация жасап атып 1 жыл болуп калды. Ушул бар экен да. Ушунчалык азыр жөнөкөй келген деле көрүнөт да ушу адамдардын кандай адам экенин. Мурда сразу эле акчасы бар адам билип жанталашып соода кылат экенмин да азыр. Ошону мойнума алдым, сразу ордундан турам, даже ордундан тура калам да жөнөкөй адам экендичи. Алса албаса деле, чачса деле местамды. Туруп, жанталашып, ошого көңүл бурам аябай. Биздин сабактан ушуну колдоңузбу? Ооба, сразу ошону мойнума албадым. Мен ушуну вообще эметпей жүргөн экенмин да. Анан сага аябай ыраазычылыгымды айтам. Мен дагы эфирден айтпай турган толтура эмелерим бар. Кудай буйрса эртең биринде жолугабыз деп Кудайым насип кылса жазылдым эмеге. Кудай буйрса ооба. Даяр болуп атасызбы? Даяр болуп атасыңарбы? Ооба, неме уруш жегенге даяр болуп баратам. Башында да уруш жегенмин да. Уруштун билесизби? Эме ушул күн Кудай насип кылсын деп Кудайдан тилеп турам. Анан мен сага өтө терең ыраазычылыгым, атам жүрөктөн ооруйт эле. 73-кө кирди. Анан былтыры кышта бир кычкан неме чыкты, жүрөктөн башка. Уже 2 жыл 3 жыл болду. Жүрөгү кысылып, даже үйдөн кичине ылдый астында подвал бар, ошондон түшкүчө дем ала албай, дем түшөт эле да. Түшкөндө, чыкканда аякта, чыкканда, түшкөндө 1-2 жолу. Болгону 4 эле лестница, ал кичинекей эле. Анан туалетке барганда да 10 жолу дем алып барам деп. Эми биз алыста турат айылда. Сиңдим качып атат сабаңарга, дайыма чыгат ал, Манзура деп чыгат. Силерге прямой байланышка да чыккан. Результат алып турбу? Результат аябай жакшы, бирок ал уйкудан тура албай атат. Мисалга, канча болду жасаганы, дагы эле көзү ачылбай уктайт да. Канча болду жасаганда? Ушуну эстей албай атам, аны жасаган. Ал ушинтип эле жасаса, ушинтип эле отурса, кантип эле результат болсун да, 10 күн жасаптыр, 5 мүнөт, 10 мүнөттөн отуруп элечи. Ошондон кетти да, результаты аябай козгоп, жаман болду да. Ал женскийден кистасы бар экен, ал жарылды. Ошо медитациядан эле. Вообще укмуш. Азыр өткөндө 38 протоколго катышты. Мүмкүнчүлүгү жок болот, 5 баласы бар. 3000 төлөп анан кийин катышты. Ага чейин только бекер медитация, топтомдорду берип жүрдүм, өзүм түшүнүгүмдү айтып жүрдүм. Бекер медитация неме алып турбу? Пайда алып турбу? Ооба, ошондон алып жүрдү. Мен айткандан анан бирөөнүн акысына кирбегенин мен көп айтам да, бирөөнүн акысына кирбеш керек. Бирок бекер медитацияны угуйсуң, ал мен атайын элге базар кылгам анчы. Ооба, бекер медитациядан анан өзүм деле көргөзүп жүрдүм, айылга барып келдим. Атамдыкын сүйлөп атып, мен биринен бири жанталашып айтып атам го сага сүйүнгөндөн. Атамдыкы ошо бир эле отурганда жакшы болду да, анан былтыры кышында Аврора деген Ошто эме бар экен го, медицинский центр. Ошого жаткырганбыз, ошондо эме кылды. Жөн эле профилактика эле текшерип эле ошондо айтты да врачтар. Атаңардыкы жүрөктөн стентирование жасаш керек, жок дегенде 200 000, 300 000 түйүп келе бергиле деди да. Текшерген эле 15 000 деди, ал аппаратыбыз жаңы коюлуп атат. Ошол Москвадан бир докторларды сүйлөштүк договор менен. Алар 15 000 менен текшерип берет жүрөктү деди. Мен ошо акчаларга басым жасап айткым келет да, элге кайрылгым келет. Ошо бир эле текшерип берген, 70%дан ылдый болсо макул лечение кылабыз дейт. 70%дан өйдө болсо сөзсүз стентирование жасайсыңар, 200 000, 300 000 даярдап келе бергиле дебеди. Бир тууган иним менен
алып барганбыз. Атам апамды просто эле профилактика жаткырдык. 36 миңге жаткырдык экөөнү. Ал мен акчага эметкеним жок. Просто эс алышты, жөн эле эс алышты да. Аврора. Аврора өзбектөрдүн эмеси экен. Кайсыл айда? Өзбек балдар экен. Ошо күн суутуп калган эле да, унутуп атам. Анан атамдын жасаганы январь эмес, мына февралдын 25-иде. 25 мен анча-мынча цифраны эсте калтыра албайм. 25 февраль күнү отуруп баштадык деп сүйлөштүк да сиңдим экөөбүз. Медитация. Ошондон бери калтырбай жасат. 45 мүнөт, 35 мүнөт, 1 саат намаздын алдынан турат, даратын алып, намаздын убагына чейин отурат. Ошо бир күндө эле уже результат алды, ошондон бери калтырбай келет. Өзү таң калат да, таң калып бүтпөйт өзү. Анан келиш керек, келем дейт. Чөтү келиш керек эле да сага негизичи. Мен барып жолугам деп жүрөт, качан буйруган күнү келет го. Аябай ошого ыраазыбыз. Ошо жерде атаңыз результат алдыбы? Атамдын результатын айтып атпайм, ошол жерде кардиомагний деген мен дарынын деле аттарын билбейт экенмин. Ошо жүрөккө окшош дары экен. Ошону өмүр бою ичесиң деген да. Бул дарыны канча ичем? 10 күн эле ичип эс аламбы, бүттү десе, жок, муну өмүр бою ичесиз деди. Анан макул ошо 200-300 миң алып келип жасатам деп да кеткенде ошол убактачы. Анан үйгө баргандан кийин кичине жакшы болгондо жок жасатпайм. Мага керек жок жасатыштын деп койгон эле да. Анан бирок көкүрөк кысылып, кышында бир аллергия чыкты, аябай жаман кычкак. Ал да ошондон болду, билбейм неден болду. Орундун баары нефтен деп айтып атпайсың да. Анан ушунун баары окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда, мен бул жерден эч кандай чечим чыгара албайм. Окумуштуулардын биз да билимге таянып иш кылабыз. Экинчиден мен официалдуу түрдө ошондой айтып коеюн. Мындай 1 айлык, 2 айлык, 20 күндүк, 3 айлык сертификат менен иштебейм биз. 5 жылдыр мен официалдуу бүтүп иштеп атабыз. Айта бериңиз. Ошондон бери калтырбай жасап келет атам. Эртең менен ошол убакта күндүз кечке эле 5 маал болобу, 6 маал болобу, 2 маал болобу жасап атты да. Азыр болсо эртең менен сөзсүз жасайт. Эртең менен жасап өткөндө барып келдим майда. Барып бир жума туруп келдим. Басканды үйрөттүм, бирок басканга кичине бар экен, бирок басып атам деди азыр. Андай бизге окшоп бат-бат баспайт. Эми өзүнүн жашы 73-те болсо, тем более көкүрөк кысылганда эме болот да. Жайыраак кичине басып койт, бирок басып атам дейт азыр, Кудайга шүгүр. Мен келе бергенден кийин уже басып атат. Адышкасы кетип Азыр дары кайсы? Адышка. Адышка жок азыр. Жок. Ошону айтайын дегенде жок. Жок, Кудайга шүгүр. Аллага чек шүгүр. Алла таам сага жолуктурганга деле шүгүр. Аллага шүгүр айтам. Азыр адышка жок, эртең менен өзү бакты сүйөт, бактарды өстүрөт. Суу баягы какыраган жерлерди, көп жерлерди жер кылган, ошо жерлерге суу чачат, моторун кошот. Азыр кадимкидей мурда айтчу элем да, балдарыңа кечке эле иш кылып жүрө бер, жер кылып бере берет экенсиң да. Ата жөн эле салып отура бербейсиздерби? Карагандан кийин ошентчүмүн да. Анан баягы жүрөгү ооругандан кийин иштесе деп калдым да. Кыймылдай албай калды да. Кыймылдаса көкүрөк кысылат, ордунан эле отуруп калды да. Анан азыр чалсам, жумуш кылып атам, суу коюп атам, жакка суу коюп атам десе сүйүнөм. Апам менен сүйлөшүп, атаң суу коюп жүрөт дейт да. Мен үй айдап жүрөм десе сүйүнөм да. Себеби карыганда баары бир ушул сабактан кийин ошол эме келди. Карыганда кайра кыймыл аракет болуш керек экен да. Болуш керек. Апам басат, бирок медитацияга отурбай атат, басып атат. Анан акыркы күндөрү буттары аябай козгоп, тизеси ооручу эле апамдын. Бир эле жаш кичине, 72-де. Но басканда азыр баспай атат. Медитацияга да отурбай атат, эми буйруган күнү отурат го. Бирок атам калтырбайт, Кудай буйруса. Ал дарыны ичпей койду. Ошондон бери болгон 3 дары ичти. Февралдын 25-иде отурган болсо, ошондон бери 3 эле таблетка ичти. Болбосо бир күндө 2 маал ичип калган экен да. Баягы тилин астап таштайт экен да аны. Ушул
результатты айткым келет элге. Hmm. Башканы мен өзүмдө болгон неме да. Менде ичип жеген оору деле жок. Мен 2017-жылда аябай чоң эмеге депрессия, стресске эметкенмин, анан эми айта турган эмеси жок. Hmm. Ошондон Өзүңүздүн аң сезимди өзгөрүү мындай эмелер кеттиби? сонун ооба. Мен сага чейин дагы окуп жүрдүм. Мындай аябай эле элге окшоп 5.000, 10.000, 20.000 берип окуган жок, 500.000 сом берип, анан жөн эле интернеттен карап, психологияны изилдеп окуп жүрчүмүн. Анан кийин ошо эмеден Инстаграмдан эле жөн эле жолуктуруп калдым да, полистеп. Кайра эле чыга бердим да. Кайра эле Инстаграмдан только психологдорду карап окучумун. Элге окшоп 25.000 берип, $1000 берип, андай мындай деп окуган жок. Бирок намаз менен эле болуп калганмын. Анан кайра сен чыга бергениңди, анан ушул баланы окуйнчу деп баарын карап чыктым эмелерин. Жаңы эле жазылып баштаган болчу эмелерин. Инстаграмга жаңы эле кирген болчусуң. Ошол менде сонун результаттар, жашоомдо деле сонун баары. Мен көп нерседен неме алдым. Алдым десем болот. Биздин медитацияга келгенден кийин тынымсыз изденип, ар кайсы жакта чукулап жүргөн баары токтойт эже. Анткени жан дүйнө Жок, эчтеке керек эмес болуп калды. Баягы окуган, караган психологдорду эми аларга деле ыраазымын. Көп нерсени алдым. Ошол тепкичтен өтпөсөм, может, сага жолукпайт элем. Алардын баарын эми окубай эле карайын да. Үйдө болсо атам деле кечке сени көрүп калыптыр да, ютубтан көрөт экен кечке. Апамдан сурайбыз да, көп сүйлөшпөйт ал киши. Апам биз менен сүйлөшөт сразу. Эртең менен чалам баарыбыз чогуу сүйлөшөбүз. Эртең менен апам батасын алабыз, атам батасын алабыз. Общий группада чалып эле сүйлөшкөндө атам гана же башка жакта чалсаң деле Өмүрбекти көрүп жатат дейт да. Өмүрбекти көрүп жатат дейт. Ал мурда болсо жаңылыктарды же бирдемелерди кечке ютубтан көрө берчү эле да. Өмүрбекти көрүп жатат, ошо Өмүрбек бала менен деп коет да. Ошо ыраазымын. Аллага шүгүр. Өтө уникалдуу өзү. Өтө уникалдуу. Сиз жанагы доктор Өмүрбек группаларда барсызбы жанагы? Бардыгына бармын мен. Чыкпайм го. Сиз бир нерсени байкайсызбы? Бизде тынымсыз результат келет эже, тынымсыз. Мен башында ыраазычылык жазып коюп жүрдүм. Азыр жөн эле окуп коюп эле жүрөм. Окубай койбойм, сөзсүз окуйм. Токтобой келет. Результат деген биринчи курстамын. Эми доктор Өмүрбектин биринчи курсундамын. Анан медитацияга катышууга чейинки бекер элдерди кошуп атасыңар го. Результат жөнөткөн. Ошондомун. Кайра Толкунайды ошо немени жиберип кой дедим. Кайра өзүм кудагыйымды дагы сиңдилеримди коштуруп койгом да, алар угуп атат экен, көрүп атат экен деп текшерем да. Жөн отурбай. Анан кудагыйымдын да бир результаты айтайын. Сени сүйлөтпөй атам го, кечиресиң. Кудагыйымдын сахары түшүп калды, шүгүр. Баламдын кайненесинин сахары өтө неме экен, врачтар да таң калып, эмне болуп түшүрдүң дептир. Унчукпай эле койгон го. Бирок сахарым түштү деп келип сүйүнчүлөп кетти. Рахмат, ыраазымын. Жашоомдо деле сонун, Кудайга шүгүр. Айтам го, прямойдо айтпай турган толтура эмелерим бар. Буюрса бир-эки күнү жолугабыз. Ошондо толтура айтылбай турган эмелер бар. Рахмат. Ошо ыраазычылыгым, главный атам жакшы болуп калды, ошого эле сүйүнөм. Бул жерде бизде мисалы мына группада тынымсыз результат келет эже. Тынымсыз. Бирок мына бир жылдан бери катышып келатсаңыз, бир мисалы бүгүн бирөө результат сүйлөп чыгарса, экинчисин чыгарбайсыз, ал ошол боюнча эле калат. Бүт жаңы чыгат. Бүт жаңы, туурабы? Ооба. Алар көп болуп келатам, бир жылдан бери көп болуп келатпаймынбы? Бирөөнү да чыгарбайбыз. Мисалы азыр сиз аябай укмуш болуп кеттим деп результат айтсаңыз, ошону баягы WhatsApp'тан баягы группалардан баягы өздөрү жазат, биз да жаздырбайбыз. Өзүнүн телефондор турат, мисалы. WhatsApp'тан 1000 кишилик группалар бар. Ооба. 1000 кишиликтен 3-4 группа бар, мисалы. Андан тышкары Telegram группалар бар. Ошондо өзү фамилия атынан бери мен баланча мындан жакшы болдум, тигинче жакшы болду деп чыгат. Бирок бирөөнү да кайра кайталабайбыз. Мисалы ошол результат алгандарды чыгарып алып туруп мактанып,
эме өтөрсөк болот эле, анын бирөөнү да чыгарбайбыз да. Аны чыгарбаса деле Кудайга шүгүр. Анан эми Кудайга шүгүр, мына элде карабайсызбы, эмне деген гана результаттар кетип атат. Эмне деген гана результаттар кетип атат. Варикоздор кетип атат, геморройлор кетип атат эчтеке калбай эле. Запорду айтпайсыңбы? Элдин баары запор. Жолдошум эме мындай нерселерди окусам эле жийникелей берчү да, анан бирок мен отурганда өзүнчө эле саатты карап коеюнбу деп коет го. Өзүм таң калам да. Жинденип атып эле ошо саатты карап коем, канча мүнөт отурушум керек деп коет го. Анан последний время өзү отуруп атат. Запордон жакшы болду. Анан эркек кишилер билесиң да, эме көп ачылып, айтып, эмете бербейт да. Чувствовать этип атам жакшы. Анан эметкен жок да, ачык сүйлөбөйт да. Мындай болуп атат деп. Эркек кишилер мудрый болот да, сүйлөбөйт. Ооба. Аны деле бул сен саганга катышкандан кийин түшүндүм мудрый болгонун. Эркектер мудрый болот. Көп өзүмдүн ошибкаларым, көп эмелеримди мойнума алып отурам. Силердин маңдайыңарда, элдин алдында дегендей. Баарына ыраазымын. Канча адамдар мен үчүн сабак болуп келди, сыноо болуп. Ошолордун баарынан сабак алдым. Жанагы Бардын баарына ыраазымын. YouTube'дагы эфирлерди көрүп атасызбы, сакталган эфирлерди? Ооба, көрөм. Жаңылар чыгыш менен көрөм. Мурдагыларды көрбөй калдым. Жаңыга жан талашып көрөм го. Мурдагыларды кайра көрдүңүзбү? Башында көрүп жүрдүм кайра. Азыр эми мурдагыларды көрбөй эле жаңыларды көрүп атам. Ошол эфирлерден көп түшүнүп алдыңызбы? Эфирлерден. Мен сага көп суроо бербейм да эмеден. Эмне себептен? Себеби ошо эфирлерден эле суроолорума жооп алам. Анан Эфирде суроо. Баягы личный разборго эметпедимби? Бир эле жолу сени менен байланыштым. Калганын баары эфирлерден алдым жооп. Разбор болгондо бир эле жолу башында биринчи эфириңе кайра чыга бергенде прямой чыгып алганда урушкансың. Ошо бир эле жолу урушчедим, башка урушчегеним жок. Ошо прямой эфирге чыгып алганмын. Суроо берейин деп анда аябай эгем күчтүү экен да. Өтө улуу элде жа. Кыргыздын мисалы макалдарында бир да альтернатива жок. Бир да альтернатива жок. Улуулук ушунда. Анан могу кыргыздын макалдарын адам 45-50 жаштан кийин түшүнөт. Анткени мунун ушуга чейин бир маани берген эмес экенмин да ушу макалдаргачы. Улуулук ушул жерде. Адамга акыл толуп, аябай баягы жаман жакшыга аябай башы бышкандан кийин анан ошол баягы чоң бул уровендеги эме да мисалы. Мисалы жана сиз бир эле уруштуңуз деп атпайсызбы? Бир эле. Баягы кыргызда муну бир эле айтып коет. Жакшы атка бир камчы деп коет. Ошо бир эле уруш жеген боюнча суроо да бербедим. Анан аябай шашылып, жан талашып эмеге жазылдым да, разборго жазылдым да. Бирдеме бүтүрө коеюн, бирдеме сенден ала коеюн. Личный разбор боло калсын деп сразу эки күн которуп анан бир эле жолу байланыштым болду. Калганын айтпадымбы эмеден. Ошо сенин сабактарыңан эле эметтим. Личный разбордон пайда алдыңызбы кичине? Личный разбордон бир эле жолу сүйлөштүк, анан эже суроолоруңузду бериңиз дегенде эч суроо деле таппадым, суроо деле бербедим. Анан ал эме сабактардан эле жооп алдым да. Анан может башка суроолорум бардыр. Эртең жолукканда буюрса эме берем го. Ошол. Кудайым буйрсанда көлдөн жолугабыз эже. Сизге рахмат, ыраазычылык. Бул жерден бул өтө улуу нерсе. Адамдын аң сезиминен бери тазалайт. Тынчтык келдиби өзүңүзгө? Тынчтык жан дүйнөгө. Ооба, жан дүйнөгө тынчтык аябай. Эми жан талашып эле муну бүтүрүш керек, тигини бүтүрүш керек, мону кылыш керек деп жүрчү экенмин. Баягы заземление дегенди түшүндүм. Мен учуп эле жүргөн экенмин да, ошон үчүн жашоодо аябай эме болуп кеткен экен. Ушулардын баарын жооп алдым деп атпаймынбы? Заземление жок болгон экен, менде үзүлгөн экен да. Адамга эбегейсиз тынчтык келет эже, эбегейсиз тынчтык келет. Аябай жакшы, Кудайга шүгүр. Эчтекени ойлонбой калдым. Эртең Эртеңкини ойлобойм, өткөндү сүйлөсө деле
Сүйлөгүм келбейт да негедир, анан кагып деле эметпейм. Уккум келбейт, эскини дегим келбейт. Угуп коем, жок, сырттан кетиргенди үйрөндүм. Анан аны укпайм десем, элдер капа болушу мүмкүн, же жанымдагы адам капа болушу мүмкүн. Таза эле деп ал кайра капа болуп калышын деле сезип, угуп коем, сырттан кетиргенди үйрөндүм. Ыраазычылык жүрөктөн чыкканын билдиңизби? Ооба. Анан дагы бир кызыкты айтайын. Жакында анан чыгып жолдошума айтып атпаймынбы? Алмалар бар экен да, бак тиккенбиз да, бияка жагын келгенибизде атам кичине чырпыктарды берген да, алма көчөттөрдү, анан алып келип тиккенбиз. Аябай чоң бак болуптур, ушуну байкабай жүрүптүн ушуга чейинчи. Анан чыгам да алмалар ушунча болду деп таң калдым да, анан ушуну деле байкабай жүргөн экенмин да. Ооба. Ооба. Биякта сөз коштоп атат биякта жолдошум. Байке жакшы жолдошуңуз бар экен. Салам айтыңыз. Макул, Жакшы салам. эже, рахмат сизге. Бар болуңуз эже. Кудайым колдосун. Ооба. Үйлөрүңүз менен бала чакаңыздын урмат сүйгөнүңүз. Сиздей Макул, сага да ыраазычылык. сиздей апалар бар, сиздей энелер бар, сиздей аял заты бар. Коом өнүгөт, дүйнө өнүгөт. Мисалы сизге окшогон аялдар өнүксө, миңдеген адамдар өнүгөт. Бир аялдын күчү миңдеген адамдарга жетет. Анткени ошо бир адамдын тазалыгы, аарулугу миңдеген адамга чачырайт деген жер бар да. Бар болуңуз эже. Рахмат. Мейли. Буюрса Жакшы, ишиңерге ийгилик, терең ыраазычылык. Үй бүлөмдүн атынан, ата энемдин атынан баарына силерге ыраазычылык, ата энеңе. Үй бүлөң менен аман бол. Кичинекейиң жарыкка келгендир уже, өмүрү узун болсун. Жакшылыкта жолугалы. Элдин баарына айтарым ушу жан талашып башка жакты издебей эле ушул сабакты эле көрүп жөн эле отура бергенди каалайм эли журтка. Тынччылык болсун, эли журтубузда аманчылык болсун, жакшылык болсун, тынччылык болсун. Макул. Чыкканды билесизби? Жок, азыр Мен өчүрүп коем. макул. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул эжеге окшогон результаттар өтө көп. Кудайга шүгүр, Кудайга миң мертебе шүгүр. Бул нерсени азыр кыргыз элине акырындык менен таратып атабыз. Кудай буйрса. Анан бул жөнүндө мен айта кетейин. Мен бул нерсеге 20 жылга чукулдап калды. Даже 20 жылдан ашып деле калды деп койсом болот. Анткени мен 11-классты бүткөндөн кийин ушул нерселерге кызыгып, ушул нерселерге акча берип баштагам. 2001ден баштап ушул нерселерге кызыгып баштагам. Анан ошо 10 жылдан ашып 15 жылга чукул медицина тармагында, элдик медицина тармагында иштедик. Анан ошол убакта илим алдык, билим алдык. Анан могу чыныгы устаттарга жолуктум. Ошолордун кызматы менен, батасы менен анан тынымсыз изденүүнүн үстүндө болуп, анан ушул методиканы акырындык менен коюп атабыз. Тынымсыз изденүүнүн аркасында ушул методиканы коюп атабыз. Мурда мен гимнастика кылдыргам, жанагы эме кылгам, массаж, жанагы эмелерди, омурткаларды чоюп, мыржаларды, буун оору, баш оорун баарын ошо менен дарылап келсек, массаж основной кылчумун. 2013-төн 14-төн бери жазабайм уже. Анан уже эч кандай массаж, ийне, пийне, жанагы йогасы жок эле адам аң сезимдин оңолугунда көптөгөн оорулардан айыгып кеткен. Көптөгөн оорулардан жанагы эже айтып атпайбы, атам айыгып кетти деп. Жакында эле менин Москвадан бир 2 жыл болуп калды. Бир эжем келип жүрөгү операция болот деп келип, ошол жакшы болуп кеткен. Эми мен бул жерден биринчи очередь врачтарга кайрыладым. Ал врачтарга барып келген. Мен врач эмесмин, психологмун, ошон үчүн биринчи очередь врачтарга бир кайрылып калыштар. Андан кийинки шаг биз аракетти кылабыз. Түшүндүңүздарбы? Ошон үчүн бар болуңуздар. Бул жерде өтө көптөгөн оорулар айыгат. Жанагы YouTube, мен 2 YouTube каналым бар. Ошондо доктор Өмүрбек деген. Бирөөндө 20 миңге чукул, бирөөндө 5-6 миң катталуучу бар. Ошол жака кирип
Бекер медитациялар топтому бар. Ошого кирсеңиздер, ошо көп нерсе үйрөнөсүздөр ошондон. Андан тышкары биздин доктор Өмүрбек Одустар деген эме бар. Телеграм канал бар. Ошол жакта мына акыркы бир 2 айдын эле результаттар бар. Даже 1 ай деп коем. Ушунчалык көптөгөн результаттар бар. Көптөгөн результаттар бар. Биз муну менен бөлүшпөйбүз деле мына кече ретритке жайдан бери жүрөм ретритте мына. Мен жанымда менеджерлер жок. Мен анда санда өзүм тартып кое берем. Анан мен жанымда бир жана малиграфты койчу эле, ошолор менеджерлер болсо жөн эле гүлдөтүмбек да. Ошон үчүн биз баягы келген адамдардан деле результат деле алганды билбейт экенмин. Бирок Кудайга шүгүр биринен бири угуп эле кетип атышат. Анан мына азыркы кыз бурак эжеге окшогондор эфирге чыкканда ошолор менен сүйлөшүп кое беребиз. Мисалы бизде бир 2% 3% айтып аткандар эфирге чыгып, калган 98% биз менен эфирге чыкпай эле эметип аткандар да. Ошон үчүн анын баарын чыгарып элек деле аны тарткан деле эмеспиз. Мына көптөгөн тынымсыз результаттар болот. Аларды тарткан деле жокпуз, эмеге видеого тарткан деле жокпуз. Башкаларга окшоп кичине бир экөөнү ич өтүп кетсе ошону тартып алып туруп кайра 1 жыл, 2 ай, 3 ай ошо результат болуп атат деген да жокпуз. бир результатты кайра айландырган да жокпуз. Биздики мына WhatsApp группада миңдеген адамдар бар. Бир 3-4 группабыз бар. Ошонун ичинден мына өздөрү мына мен баланча жакшы болдум деп телефондор менен жазышат. Анан биз баягы телефондорун кичине боеп коебуз, эми баягы кичине психология этиканы сактап анан мындай элдерге бөлүшүп коюп атабыз. Так белки группаларда ошол ким жакшы болсо ошонун телефондору менен мисалы 1000 кишиликке мен жакшы болдум деп жазса ошону 999 киши окуйт да турат. Ошон үчүн биздики ушундай баягы живой кетип атат. Ошол түшүнүктүүбү? Бар болуңуздар. Толтура апалар жакшы болуп кетти. Мына бизге ретритке келип аткандардын 85-90% апалар болуп атат, аталар болуп атат. Мен тамашалап коем, эми жаштарыңар жокпу депчи. Анысы кандай мына ошол апалар аман болсун, кереэлиң кечке апалар машы болот. Бул апалардын машы болуп аткан бул өтө чоң нерсе. Түшүнүктүрбү? Өтө чоң нерсе. Анан апалар келгенде билип келгиле, даяр болуп келиңиздер. Эгер мындай билип, даяр болуп келсеңиздер, анда результат жакшы келет. Анан баягы билерман болуп, мен баягы ретритке келип аткандарды постоянно айтам, билерман болуп, акылдуу болуп, өзүнчө психолог болгондор келбейли болот эми силер менен баш ортуп. Силер менен мындай мораль окуганга убакыт жок. Бизде главный практика. Медитация кылып баштаткан адамдын аурасы өзгөрөбү, жак энергия чыгып баштайбы, ушул жана тыныч дейт. Аура өзгөрөт. Адамга актык келиптир деп коет, актыкка баш ийди деп коет. Кут жалгады, акча алгады деп коет. Ошон үчүн могу медитацияда ошол нерсе бар. Ушул нерсени биз сырылып киргизбейбиз муну. Ошон үчүн могу элдерде ушунчалык результаттардын көптүгүнүн эсебинен ошондой нерсе бар да. Ошон үчүн бул жерде мен устазыма раматтылык болуп кетти. 5 жыл тынымсыз кызмат кылгам. Тынымсыз кызматын кылып, анан ошонун батасын алгам. Андан тышкарыда берки устаздарым бар, таизи боюнча Медер агай бар, Макен агайым бар, Акыл агайым бар. Ошолордун дагы кызматын кылганбыз. Анан жанагы могу биздин илимдин жанагы эмеси, жанагы духовный устатыма 5 жыл кызмат кылгам. Анан ошол жерден ДНКга кетет бул илимдин маанилүүлүгү ушул жерде, түшүнүңүздөрбү? ДНКга, клеточный уровеньге чейин кетет. Бул жерде ошол мисалы үйдө бир аял машыгып атса, жолдошу, балдары ич өтөт. Эгер балдардын характери оңолбой атса, эне үйдөн ошол эле жашап коюш деле балдар 4-5 баласы болсо 5 баласы тең өзгөрүп кетип атат. Түшүнүктүрбү? Анткени энедеги баягы жаман нерсе кеткен да. Ошол нерсе балдарына чачырап, жарыктык чачырап, ошол жакшы болуп баштайт. Ошон үчүн бул илимдин ичинде жарык бар, аруулук бар. Ошон үчүн могу результат ушунчалык чуда болуп аткан ошол, түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн жасай бериңиздер. Жан талашпагыла, билбей жатып үйрөтөм дебегиле суранчы. Мен устазымдын колунда 5 жыл окугандан кийин анан дагы 4-5 жылдан кийин чыккам.
4-5 жылдан кийин 5 жыл окугандан кийин 4-5 жылдан кийин ачыкка чыгар деген. 9-10 жылдан кийин анан бул нерсени неме кылып атабыз да, түшүнүктүрбү? Баягы массага таратканбыз. Мурда баягы узкий адамдар менен иштеп жүргөнбүз. Ошол бул жерде баардык нерсе жатат. Мына бул эже айткандай канчалаган адамдар намаз окуп кетти, канчалаган адамдар орозо кармап кетти мына. Быйыл группабызда өтө көп адам орозо кармап кетти. Өтө көп адам орозо кармап кетти. Неге деген адам баягы жан дүйнөсү тазаланганда ошол орозо кармагысы келип баштайт. Түшүнүктүрбү? Ошон үчүн бар болуңуздар. Анда эмесе эфирди өчүрөм. Баарыңыздарга түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болсо плюс белгисин басып коюңуздар. Кичине мен уже март айынан бери эфирге чыга элекмин. Март айына чейин мен тынымсыз чыгып келгем эфирге. Эми тынымсыз дебейин, жумасына бир 2-ден 3 жолу чыгып келгем. Көпчүлүк учурда эфирлердин баарын өчүрүп таштагам ал учурда. Анан кийин ошондон бери 1-2 жолу эфирге чыктым. Анан бүгүн чыктым. Негедир чыккым келип калган экен. Анан эртең саат эртең канчасы болуп калат? Эртең мен бишкекке эметип калам, жолдо болуп калышым мүмкүн. Эфирден айтабыз, алдын ала эфирде айтабыз, Ошон үчүн эртең саат 9:00 да уят болуп калбайын. Кудайым буйрса, эртең канчада чыгыш керек экен бир Инстаграмдан эмелерден кабарлап коебуз. Эртең да бир өтө уникалдуу эфир болот. Эртеңки коногубуздун дагы өзгөрүүсүндө болуп көрбөгөндөй өзгөрүү болгон. Уже гармон менен жашап калган мейманыбыз болот. Бул жерден жана гармон менен жашап калгандар. Өтө көп. Ошолор жакшы болуп аткандар аябай көп. Гармон менен жашап калаткандардын айып аткандар аябай көп иштечи. Жана эмелерди ичип калгандар, уйкунун даарысын ичип калгандардын ушунча көп жакшы болгондор. Ошон үчүн бар болуңуздар, баарыңыздар. Кызбурак эже, сизге да рахмат. Максат уже кантип коебуз, ошол жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Максат койбогула, анткени себеби силер медитация кыла берсеңер максат өзү көрүнөт, түшүнүңүздөрбү? Эмне кылыш керек экен, максат өзү көрүнүп калат. Ошон үчүн бар болуңуздар. Эфирге кошулсам болобу дейт. Эфирге кошулсаңыз болот. Азыр могу эфир сактап коеюн, анан чыгабыз кайра. Бул эфир бүткөндөн кийин кайра кичине эфирге кирем. Ал эфир сакталбайт, 15 мүнөт, маяктан да сурагандар болуп атат. Анан бир 10 мүнөт эфирге кирем. Анан чыгам.